Садыр Жапаров бийликти кайра күчкө салып басып алды дегендерге жооп. Басып алды деген кандай болот билесиңерби? Өз кызыкчылыгын ойлоп жулкунган адамдын кадамдары кандай болмок? Санап берейинби? Алар биринчи эле күнү премьер-министр болуп берейин, ызычуу басылгыча деп бийликти чакырып, ардактап убара болбойт болчу. Дароо мен президент, ал эми менин досум Ташиев премьер-министр болот. Сөз бүттү демек. Элди кетирбей толкутуп олтуруп, көгөрүп барып такка отуруп алмак. Мыйзамыңды сапырат эле баш ийбей. Толук күчү дагы мүмкүнчүлүгү да бар болчу. Биринчи жолу премьер-министр болдуң деп эртеси бийлик көкүрөккө түртүп койгондо прямой эфирге чыгып жулкулдамак, даттанып. Жок, анткен жок. Унчукпай басып кетти. Эл жулкулдап келди. Келген элди тосуп алып туруп дароо тебелегиле баарын, талкалагыла, тараткыла туш-тушка демек. Урушпагыла, согушпагыла, мыйзамды сактайлы, бүлүндүрбөгүлө, урбагыла, мени сыйлагыла, аларга тийбегиле, бир аз күтөлү, сабырдуу болгула деп эл менен бийликтин ортосунда тызылдап жүрбөйт болчу. Жаалданып, ызырынып, талкалап кетебиз, бирден сүйрөп сабайбыз деп ар бир депутат министрдин адресин соц тармактардан жыйнап, жиндери кайнап келген элге салып бермек. Талагыла демек. Экономика кыйрап, эл бири-бири менен согушуп, кан төгүшкөнү чымын чакканчалык да болмок эмес. Акыры коркутуу күчү менен мен президент болом да каалаганымдай калчайм демек. Границалардын баарын жапмак, баардык негизги фигураларды бирден кармап камамак. Биринин артынан бирин соттоп, мүлктөрүн өзүнө, тууган уругуна, дос жоролоруна өткөрүп бермек. Уурдаганыңарды мамлекетке өткөрүп, ак эмгек менен тапканыңарды алып калгыла деп мунапыс жарыялабайт болчу. Баягы 2010 кайбир бети жок төбөлдөрдүн кылган жоругун кайталамак. Жандаган жан жоокөрлөрүнө билиминин жок экенине карабай, бирден министрликти карматмак. Ооз ачтың дегиче иш козгомок. Шайлоону 1 жыл кийинкиге калтырып, тамыр жайууга убакыт алмак. Убактылуу өкмөткө эскинин бирин жолотмок эмес. Экономика урап, эртең элдин ачка калаары менен иши да болмок эмес. Анткени өзү ачка калбайт эле да. Курулай сөздөрдү берип, жыргал жашоону айтып, экрандын артынан гана сүйлөп тынчытып турмак. Интервью маектерге көбүрөөк көңүл бурмак. Ар бир депутат министрдин жоругунан айтып элге жаман көрсөтүп, куугунтукка алып ителе кылат эле. Аралап элдин көйгөйүн эмес, өзүнүн көйгөйлөрүн чечип жүрмөк. Эмне мүмкүнчүлүгү жок беле? Бар болчу. Ат арытып келген эл жок дейт беле? Дебейт болчу. Ал тургай тескерисинче эл кетпей, тынчыбай, дароо биротоло референдум өткөрүп, эски системаны оңкоруп туруп анан кетебиз деп Садыр Жапаровдун ээсин эки кылды го. Унутуп койдуңарбы бат эле? Унуттуңарбы чын эле ошондогу жан соогалап отурганыңарды? Эми жан кирип, тимеле ары басып, бери басып, кадамдарын сынап калгандарын анализдепчи тимеле. Антсе болмок, анан минтсе болмок деп чоюштап дебаттарга чыгып, кийими бырыш, галстугу жок деп. Ошондо эгер Садыр Жапаров иттик кылганда кандай болот эле? Бала бакыралары бир өлкөдө, өздөрү бир өлкөгө качып жетишпей калганы түрмөдө олтурмак. Үй жайлары талкаланып, топтогондору чачылып жатмак азыр. Эгерде терең ойлонгон болушса, Садыр Жапаровдун орноткону адилеттүүлүк, айкөлдүк, элимдин тынычтыгы билген болсоңор, кергиле ынтымактуу бололу деген сайын тойтоктоп жаткандары жинимди кайнатып бир турат азыр. Башы жоктор. Сынагандын ордуна Садыр Жапаров бизди, элди бир балээден куткардың. Эл менен бийлик жана жарандык согуштун алдын алдың, азаматсың. Чоң рахмат сага. Эми таза шайлоо күтөбүз дегендин ордуна мыйзамсыз, легитимсиз деп тимеле. Эмне 2010 жылы мыйзамдуу, легитимдүү болду эле баары. Эл кырылып жатса, элди тыйганды кой, бошко жүгүрүп барып, ызычууну ырбатышпады эле. Элди бири-бирине аттырып, пейлиңер менен куруп калгырлар. Пейилдери көлдү кояй, ылай баскан көлчүк экен чынында, деп билдирет Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында. Россия президенттик шайлоодо Мадумаровду колдойбу? Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров учурда Москва шаарында жүрөт. 3-4 күн мурда Россияга сапар тарткан саясатчы буга чейин мигранттар менен жолукканы кабарланган. 10 ноябрда Мадумаровдун Facebook'тагы колдоочулары
анын Кремлде Россиянын биринчи каналына маек берип жатканын маалымдады жана Кремлде чатыры көрүнүп турган бөлмөлөрдүн биринде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатканын тастыктаган видео жарыялады. Айрым такталбаган маалыматтарга караганда Адахан Кимсанбаевич Владимир Путиндин ишенимдүү адамдарына да жолуккан. Бул кабардын канчалык чын экенин тактоого аракет кылып жатабыз. Эгер мындай жолугушуу болуп калса, Россия 10 январда өтө турган президенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстандын лидерин колдоого алабы. Булак медиа центр. Бактыгүл Иманбек кызы Путинден суранбай этпей эле өктөм талап кылып турго. 30 жыл бүжүрөгөн берки ажолорго караганда окумуш эле сүйлөптүр. Кыргызстан мындан ары силерге оюнчук эмес деген эскертүү эпкин турат сөздөрүндө. Мээси жетип баамдагандар дароо байкайт. Башында кыйыгынан карап кыйшыйып олтурган Путин бир аз өтпөй эле түзөлүп олтура калып, кагазына жазып баштаганын ким байкады? Азамат Садыр-Жапаров, Азаттык Балени байкайбы? Жамандык издеген жакшыны көрбөйт, акцент менен сүйлөйт дегендерге башка президенттерди да угуп көргүлө. Алардын сүйлөгөнү Жамшиттин орусчасы эле болуп калат экен менин президентимдин алдында, деп жазат Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына. Садыр-Жапаров шайлоону таза жана атаандаштыкта өткөрүү өлкөдөгү мындан аркы туруктуулуктун кепилдиги. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр-Жапаров Шанхай кызматташтыгы уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына катышып олтурган лидерлерге Кыргызстанда шайлоо таза жана атаандаштыкта өтөөрүн айтты. Президенттик шайлоо 10 январга белгиленген. Аны таза жана атаандаштыкта өткөрүү өлкөдөгү мындан аркы туруктуулуктун кепилдиги. Бул үчүн бизде саясий эрк жетиштүү деген. Эске салсак, Кыргызстанда президенттиктен кийин эле жогорку кеңешке шайлоо болот. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Путин: Кыргызстан өзүнүн ички маселелерин өзү чечиши керек. Беларусь, Кыргызстан жана Молдова өздөрүнүн ички иштерин өздөрү чечиши керек. Мындай пикирин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттеринин башчыларынын кеңешмесинде Россия президенти Владимир Путин билдирди. Анын айтымында ЖККуга кирген кайсы бир мамлекеттин ички иштерине башкалардын кийлигишүүсү жалпы биримдик үчүн кооптулук жаратат. Кеп суверенитетке шек келтирүү, коомду бөлүп жаруу, мамлекеттик өнүгүү векторун өзгөртүүгө жана кылымдар бою түзүлгөн байланыштарды үзүп салууга болгон аракеттер тууралуу болуп жатат. Тышкы күчтөр тараптан мындай басмырлоого президенттик шайлоодон кийин Беларусь туш болду, деди Путин. Ал Беларусь элине бир дагы сырткы күч өз пикирин таңуулабашы керек деген пикирде экенин айтты. Беларустарга өз маселесин өзү чечип алууга шарт түзүү керек. Ушул эле нерсе жакында эле элдик толкундоого туш болгон Кыргызстан менен Молдовага да тиешелүү, деди Россия президенти. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Каныбек Осмоналиев: негизги талап бийликчилердин метайымдык менен тоноп алган шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу болду. Каныбек агай, Facebook'тагы баракчаңызга эски башкаруу системасын сактоону эңсегендер жанарекетке түшүп жатышат. Бул өтө коркунучтуу оюн. Элдин мүдөөсүн угуп коюңуздар деп неге жаздыңыз? 5-6 октябрдагы жалпы элдик тополоң эмнеден келип чыкты эле? Ушул абалды унутпасак болот эле. Супер президент болуп алган экс-президент шайлоону каалашынча майкандап, өзүнө баш үйрөтмө кылып алган 3 партияга дароо эле 100дөн ашык депутаттык мандатты ыйгарып алды го. Анан жаны ачышкан эл көчөгө чыкты. Негизги талап бийликчилердин метайымдык менен тоноп алган шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу болду. Катуу турушту. Элге карай ок атып кутура башташканда жаалданган элге мурдагы мүдөөсүн башка кылып көтөрдү. Натыйжада президенттин жоолугушуусун талап кылышып, башкаруу бийлигин өзгөртүүнү айта башташты. Акыры жек көрүндү бийликти дыргаяктатып кууп салышты. Дагы нысап берип, коррупцияны жактап туруп алган төбөлдөрдү аяп коюшту. Катуу жазалашкан жок, ошого дагы каныйет кылбай, эскилер жең ичинен интрига кыла башташты. Ушул абалды көрүп туруп, анан кантип унчукпай кое аласың? Мурдагы бийлигин эңсеп, кайрадан баш көтөрө башташты. Ар кандай чала саясатчыларды азыркы бийликке каршы тукуруп жатышат. Ушул коркунучтуу жол экендигин айтып жатам. Алар үчүн конституциялык реформа кылып туруп, бийликти элге кайтарып берүү өлүм менен барабар. Ошондуктан жана аракетке түшүп,
каршылыктын бардык формаларын колдонуп киришти. Расмий бийлик бул жагына катуу көңүл буруп, элдин бийлигин коргоп калуусу абзел. Мен жогоруда айткан элдин мүдөөсү бул жаңы бийлик формасы болуп эсептелет. Айтканыңызга ынаналы, бирок жаңы бийликтин конституциялык реформасынан да чоочулаган саясатчылар чекеден чыгып жатат го. Шайлоолорду мурдагыдай эле өткөрө салалы дегендер негизинен кимдер? Алар өткөндөгү БШК тарабынан жараксыз болуп таанылган шайлоонун көчүрмөн жоокерлери. Алар адамдык абийирди төгүп коюшуп, партиялык тизмелерди түзүүдө эбегейсиз акчаларды пара катары алышкан уятсыз коррупционер уурлар. Эми шайлоо жараксыз деп табылгандан кийин алган акчаларын ээлерине кайтаруу керек да. Кулкунга кирип кеткен пулдарды эми кайдан таап беришет? Бир гана жол — тезинен кайра шайлоо өткөртө коюп кутулуу. Аларга парламентаризмдин баалуулугу дагы, элдин тагдыры дагы бир тыйын. Эптеп карыздан кутулушса болду. Ошондой жол менен эптеп парламентке өтө коюшса, кайрадан жыргал замандары баштала тургандыгын күнү түнү эңсеп жатышат. Анын үстүнө бийликти кысып, соодалашып, өздөрүнүн кара ниет кылмыштарын андан ары улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Ошондуктан конституциялык реформаны мыктылап жасап туруп, анан жаңы парламентти курганыбыз эле оң болуп турат. Булак Азия Ньюс.